Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 55 сабак үй-бүлөдө балдардын сабакка даярдануусун контролдоо жөнүндө деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Окуучулардын үй-бүлөдө сабакка даярданып жатканда биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Биринчи кезекте балдар өз убагында сабак даярдоого киришүүсүн көзөмөлдөө. Андан кийин телерадио, телефондорго алакты болбой сабак окуусун кароо. Дептер китептеринин толуктугу. Күндөлүктө үй тапшырмасынын болушу. Айрым окуучулар мектептен жазбай калышат дагы үйгө келгенде эмне тапшырма бергенин билбей калат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, ар бир сабакта күндөлүккө эринбей тапшырманы жазып жүрүүсү жөнүндө дагы балдарга кененирээк түшүндүрүңүздөр. Ошондой эле математикадан иштөөсүн, кыргыз тили, орус тили жана башка жазуу жумуштарындагы көзөмөлдөп кол жазмасына дагы маани бериңиздер. Китепти үн чыгарып окуусу, түшүнүүсүн контролдоо, ошондой эле күндөлүктөгү бааларын текшерип туруу. Мугалим класс жетекчиси жазган ой-пикир сунушун үйрөнүү жана аларга жооп жазуусун контролдоо. Үй тапшырмасын аткаруу мөөнөтүн текшерүү. Балдарга китеп окутуп көрүңүздөр. Ошол окуган эле темасын, түшүнүгүн сураңыздар. Өз оюн системалуу түрдө айтып берүүсүнө көңүл буруңуздар. Окуган темасынын түшүнүгүн жаздырып көрүңүздөр. Логикасын дагы байкаңыздар. Ошол окуган темасы боюнча сүйлөтүп көрүңүздөр. Андан кийин декламацияларды айттыруу, дикциясына көңүл буруңуздар. Таблица, схема, картадан дагы сурап туруңуздар. Ошондой эле ар бир китептин теманын аркасында сөзсүз түрдө суроолор болот. Ошол суроолорду балдарга берип, жооп алганга дагы аракет кылыңыздар. Ар бир предметтен өзүнө тиешелүү эреже, формула, закон жана башкалар болот. Ошолор тууралуу дагы сурап туруңуздар. Дептер текшерүүдөгү иштеринин баасын дагы контролдоңуздар. Демек, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү сабакта сиздер үй-бүлөдө окуучулардын сабакка даярдануусун көзөмөлдөө жөнүндө маалымат алдыңыздар. Бул ата-энелер сиздер үчүн китебинен 139 бетте жайгашкан. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.